Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Алымкадыр Бейшеналиев: аймактардагы дарыгерлердин айлыгы 120 000 сомго жетет. Аймактарда эмгектенген дарыгерлердин айлык акысы 120 000 сомго жетет. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев биринчи радиого берген маегинде билдирди. Анын айтымында өлкөдө дарыгерлердин айлык акысы сентябрь айынан тарта көтөрүлгөн. Учурда алар 60 000ден 120 000 сомго чейин айлык маяны алышат. Эң чоң жетишкендик дарыгерлердин айлык акысынын жогорулаганы болду. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен айрым адистердин жана хирургдардын айлык акысы 20%га жогорулаган. Ал эми Ош Бишкекте иштеген тез жардам кызматкерлеринин айлыгына 20 000 сом кошулган. Аймактарга кеткен жаш кызматкерлерге кошумча 22 000 сом өлчөмүндө компенсация төлөнөт. Ошондой эле сентябрь айынан тарта дарыгерлердин айлыктары 50%га көтөрүлүп, медайымдардыкы 20%га, кечи кызматкерлердики 10%га көтөрүлдү. Азыр Бишкек Ош шаарында иштеп жаткан тез жардамдын кызматкерлери 50 000ден 70 000ге чейин акча алышат. Аймактарда мен үстүдө атап өткөн кызматкерлердин баары 60 000ден 120 000 сомго чейин акча алышат, деди Бейшеналиев. Акылбек Жапаровдун ордуна кимгелери маалым болду. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касмалиев Министрлер кабинетинин төрагасынын милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Бул тууралуу бүгүн 16 декабрда президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Касмалиев Адылбек Алишевич мурда ээлеген кызмат ордунан бошотулуп, Министрлер кабинетинин төрагасы президенттин администрациясынын жетекчисинин милдетин аткаруучу болуп тайындалды деп айтылат маалыматта. Аталган кызмат ордуна дайындоо үчүн Касмалиевдин талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилери кошумчаланды. Белгилей кетсек, Министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаровдун башка ишке өткөндүгүнө байланыштуу кызматтан бошотулганы кабарланган. Орусия Дамасктан Беларустун, Түндүк Кореянын жана Абхазиянын дипломаттарын алып чыгып кеткендигин айтты. Орусия Сириянын борбору Дамаск шаарынан дипломатиялык өкүлчүлүгүнүн айрым кызматкерлери менен кошо Беларустун, Түндүк Кореянын жана Абхазиянын элчиликтеринин өкүлдөрүн чыгарып кетти. Бул тууралуу орус басылмалар жазышты. 15 декабрда Хмеймим авиабазасынан Орусиянын коргоо министрлигинин атайын учагы Дамасктагы Орусиянын чет элдик өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлеринин бир бөлүгүн Чкаловский аэропортуна жеткирди. Беларустун, Түндүк Кореянын жана Абхазиянын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнүн кызматкерлери да эвакуацияланды деп айтылат билдирүүдө. Маалымдалгандай, эвакуациялоо эмнеге байланыштуу болгонун Орусиянын тышкы иштер министрлиги тактаган эмес. Ошол эле учурда Дамасктагы орус элчилигинин иши уланып жаткандыгы маалыматта кошумчаланган. Санкт-Петербургда батирлерди тоногондор кармалды. Алардын бири Борбор Азиянын жараны. Орусиянын Санкт-Петербург шаарына караштуу Калинин районунда үйлөрдү байма-бай тонуп жүргөн кылмыштуу топ кармалды. Алардын арасында Борбор Азиянын 37 жаштагы жараны да бар. Бул туурасында орус басылмалар жазышты. Маалымдалгандай, жогоруда айтылган жаран менен 39 жаштагы жергиликтүү тургун менен Металлист көчөсүнүн бириндеги батирден ири суммадагы акча каражатын, алтын буюмдарын алып чыгып кетишкен. Уурдалган буюмдардын жалпы суммасы 317 000 рубль болгон. Тергөөнүн маалыматында алар ошол эле күнү кечинде 61 үйдүн жашоочусунун банк картасын коркутуп алып 150 000 рубль акча каражатын чыгарып кетишкен. Эки үйгө тең терезе аркылуу киришкендиги маалыматта айтылат. Полиция шектүүлөргө карата кылмыш ишин козгоп, алар кармалды. Учурда аларга карата тергөө иштери уланууда.
акшдагы телеканал жалган маалымат үчүн Трампка $15 миллион төлөйт. акшдагы ABC News телеканалы жаңы шайланган президент Дональд Трампка $15 миллион төлөп бермей болду. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. Маалыматка ылайык, ошол жылдын март айында Трамп аталган телеканалга маек берген. Анда алып баруучу Жорджа Стефанопулос Дональд Трамп сексуалдык кыдык көрсөткөн үчүн жоопту деп табылганын ырастап, бир нече жолу кайталаган. Окуядан кийин Трамп Флорида штатынын федералдык сотуна ABC News телеканалынын өкүлдөрүнө карата арыз менен кайрылган. Сот чечим чыгарып, натыйжада ABC News телеканалы Трамп түзө турган президенттик фонго $15 миллион төлөп, кошумча $1 миллион жактоочуга кеткен чыгымдарды жабууга милдеттендирилди. Ошону менен катар телеканал алып баруучунун сөздөрүнө өкүнүч билдирген расмий билдирүү жарыялады. Башар Асадтын канча байлыгы бар экени айтылды. Сириянын бийликтен кулатылган диктатору Башар Асадтын үй бүлөсүнүн мүлкү $12 миллиард чейин болушу мүмкүн. Бул тууралуу The Wall Street журнал жазып чыкты. Басылма Асадтын үй бүлөсү дүйнөдөгү эң ири мыйзамсыз каржы империяларынын бирине ээлик кыларын белгилейт. AQShnын мамлекеттик департаментинин 2022 жылга карата эсептөөлөрүнө ылайык Асадтар менен байланышкан ишканалардын жана активдердин баасы $12 миллиард жетиши мүмкүн. Акчанын олуттуу бөлүгү Дубай жана Орусия сыяктуу офшордук аймактарга которулган. Ал жактан аны кайтаруу кыйын болот. Негизинен Асадтын үй бүлөсү бул акчаны мамлекеттик монополиялар жана банки аткезчилиги, атап айтканда Каптагон аркылуу алышкан. Аны сатуудан түшкөн киреше болжол менен $2,4 миллиард түздү. Андан кийин акча диктатордун үй бүлөсүнө каршы санкциялар колдонулбаган юрисдикцияларга жумшалган.